Декабрь айы аяктаган сайын коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү, тагыраак айтканда кичинесинен чоңуна чейин жаңы жыл майрамын тозууга камданышат. Айрым бир коңшу өлкөлөр бул майрамды тозуудан баш тартса, биздин мамлекет тарабынан чоң даярдык көрүлүүдө. Деги эле жаңы жыл майрамынын оң жана терс жактары, жаңы жыл тозуунун максаты туурасында бүгүн биз талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүү арата бир нече коноктор келген, алар менен убакыттын жүрүшүндө кызыктуу маек куранга аракет кылалы. Ал эми азыр болсо Улуттук филармониянын солисти Элбарчын Калилованы, ошондой эле Аяз кыздын ролун аткаруучу Гүлзада Абдимиталип кызын жана лидер жаштар клубунун өкүлү Айбек Деңизбаевди студиябызга чакыралы. Билинбейли, мына убакыт тез эле өтөт экен, 2016-жылды узатып, 2017-жылга тагыраак айтканда 9 жылына биз аттанганы турабыз. Анан ошого карата сизге суроо заткым келип атат. Деги эле жаңы жылга даярдыктар кандай? Жаңы жыл негизи биз баарыбыз филармониянын бардык кызматкерлери, бардык директорубуз деги эле бардыгы иштеп жаткандары баары 4 күн концерт элге даярданып атабыз. 2 күн уже болду. 15-16 болду. Эми бүгүн 17-18 концерт. Аябай жакшы жаңы жылга элге, кыргыз элибизге жакшы концерт тартуулап атабыз. Негизи өзүңүз үчүн кандай өзгөчөлүккө ээ бул жаңы жыл майрамы? Өзүм үчүн негедир, бирок жаңы жыл биздин майрамыбыз деп жазылган эмес биздин Кыргызстангачы. Бирок дүйнөлүк деңгээлде биз жөнөкөй кала бербей, жакшылыкка гана майрамдайбыз, жакшылыкка. Аяз кыздын ролунда жүрөт экенсиз. Канча жылдан бери ушул Аяз кыз болуп жүрөсүз? Кайсыл жактарга? Мен көптөн бери Аяз кыздын ролун аткарып жүрөм. Канча жыл болуп калды? Канча жыл болуп калды? 10 жылдай. 10 жылдай болуп калды. Мен мектептен бери эле Аяз кыздын образын жаратып келем. Аяз кыз өзү ким? Биз аны кандай деп кабыл алабыз? Ал кандай өзгөчөлүккө ээ? Эмне себептен Аяз кыз деп айтылып калган? Ушуну айтыңызчы. Жаңы жыл дегенде Аяз атаны элестетишет. Аяз атанын кызы. Небереси эмеспи? Кызы дагы, небереси дагы болушу мүмкүн. Өзгөчөлүгүн айтыңыз, Аяз кыздын башка кыздардан өзгөчөлүгү. Аяз кыздын өзгөчөлүгү бул балдарга подарок алып келип, белек алып келип, аларга кубаныч тартуулайт. Сыйкырчы адам сыяктуу бардык нерсени жарата билгендей. Мисалы, президенттик атайын ёлка бар биздечи. Же болбосо атайын мектептерде болобу, же болбосо атайын уюштурулган иш-чаралардын Аяз кызы болосузбу? Көбүнчө кайсыл жерлерде Аяз кыздын ролун жаратып бересиз? Чакырышат атайын. Чакырышат. Жаңы жылдык кечелерге азыртан эле чакырып башташты. Мисалы, быйыл жаңы жылда жаңы ой деп атабыз. Быйылкы ой пикирлер кандай экен? Каяка барып Аяз кыз болосуз? Мисалы, мен бүгүн бир фонд жаңы жыл кечесин уюштуруп жатат. Ошол жака барып Аяз кыздын образын жаратып берем. Баштадыңыз анда Аяз кыздыкын, бүгүндөн баштап. Лидер жаштар клубу быйылкы жылга карата жаңы жылга кандай даярдыктарды көрүшөт? Биздики жаңы жылды майрамдоо бул биздин салтка айланган. Салт десек болот. Жылдын аягында, ошондо декабрь айынын бир божомол бир датаны тактап туруп, ошол күнү биз баардык мүчөлөрдү чакырабыз. Бул бизге биринчиден жаңы жыл майрамдан тышкары дагы бул ошол күнү баарыбыз биригүү күн да. Анткени лидер жаштар клубунун көптөгөн филиалдары бар. Ошо филиалдардын өкүлдөрүн чакырып, баарыбыз бирге майрамдап, жаңы үмүт менен, жаңы максат менен жаңы жылды тособуз да. Жана ошол күнү 1 жылдык программа кабыл алынып, мисалы эмдиги жылы кайсы иш-чараларды кылат? Жаңы келген төрага өзүнүн кылган максаттарын, алдыга койгон максаттарын айтып, отчеттук майрам десек болот да. Деги эле бул жаңы жыл майрамы башка майрамдардан кандай өзгөчөлүккө ээ? Өзгөчөлүгү бул эски жыл кетип, элдер алдыга жаңы үмүт менен бул майрамды тозот да. Балаттуу Аяз кыз, Аяз ата сөзсүз түрдө болуш керек. Сөзсүз болуш керек деп ойлойм мен. Себеп? Болбосо эмне болот? Себеби жок, ар бир майрамдын өзгөчөлүгү ушундай болуп атпайбы? Өзгөчөлүгү ушундай болот.
мисалы ал болбосо анда башка майрамдардан айырмасы эмне болуп калат? Анан сиздер кандай ойлойсуздар? Дегеле ушул жаңы жыл майрамынын коомчулук биздин кыргыз эли үчүн кандай пайдасы бар? Эң чоң пайдасы бул жаңы үмүт тартуулайт го дейм. Кыргызстангабы? Кыргыз элине жаңы үмүт, жаңы жылга жаңы үмүт тартуулап. Жана пайдасы бул баардык туугандарды бирге чогултуп, үй бүлөлүк майрам болуп атпайбы? Бири гана ушу жаңы жылда чогулат экенбиз, көбүнчөсү. Келиңиз, сиз мисалы жаңы жылда өзүңүз тозосузбу же элге кызмат кылып жүрүп эле, аяз кыз болуп жүрүп эле калып каласызбы? Элге дагы кызмат кылып, үй бүлөм менен дагы тосконго аракет кылам. Жетишесизби? Жетишем. Жаңы жылда жаңы ой деген теманын тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө карата даярдалган сюжетти көрөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакыралы. Аяз ата келди, бизге саган берди. Оң колумда банка, сол колумда майлат. Убакыт учкан куш болуп, мына быйылдагы 2016 жыл аяктап, 2017 тоок жылы кирип келерине саналуу гана күндөр калды. Жыл сайын 31 декабрь коом ичинде өзгөчө күн катары кабыл алынып, шаңдуу өзгөчө маанай менен жаңы жыл тоскондор дагы жок эмес. Алардын катарын ишенбүү айым дагы толуктайт. Айтымында жыл сайын декабрдын ортосунан тарта уул келиндерин, кыз күйөөлөрүн чогултуп, жаңы жылдык маанайды тозо башташат экен. Быйыл дагы ак дасторконун жайып, алыстан келген туугандар менен майрамды баштап жаткан кездери. Отурсак мына чоң кудагыйым булар келип калышкан экен, ушу жаңы жылды алдын ала куттуктап келели деп. Бу жерде теңтуштарым отурушат, мына подружкаларым. Ай ушу жаңы жыл болуп атат. Жаңы жылдын астында жылда эле ушундай биздин теңтуштар арасында традициябыз бар. Жыл өтүп атат, ушул жылды дагы бизге таарынып кетпесин деп жакшынакай кылып бир дасторкондон дайыма чогулуп чай ичишебиз. Кайнелерим да оштон келип калышкан экен, мына жаңы жыл тосуп атасыңар деп. Анан ушинтип чогуу бир дасторконду тегеректеп отурабыз. Төрдөн орун алып, дасторкон четинде ак эле чейин кийип отурган 78 жаштагы Баатыр энени дагы сөзгө тарттык. Жаңы жылды башынан бери көздөйлө, жаш убакта деле ушу бала бакыра менен, небере чөбөрөлөр менен чогуу тособуз. Кудагый айтып калды, бүгүн жаңы жыл тоскон турабыз деп. Анан ушу атайым ушу неберелеримден, ушу чөбөрөлөр, мына улар чөбөрөлөрүм. Ушу чөбөрөлөрүмдүн оюн тамашасын көрөйүн. Ушулардын тасмалында кошо отуруп, ошолор менен отуруп келейин деп келдим. Ишенбүү айымдын неберелери биринен сала бири чоң эне чоң аталарын жаңы жылы менен куттуктап, музыкалык аспаптарды ойноп жатышты. Жаңы жылы деп аталган 31 декабрга карата аял заты өзгөчө кандай аракеттерди көрүшөт деген суроого ишенбүү айымдан жооп алдык. Көпчүлүгү ушу аял заты дасторконго урунат да. Анан ушу келаткан жылга бала чакага, үй бүлөгө дасторкон жайып, анан ошо жаңы жылды тосконго аракет кылабыз. Ага эмне керек? Ага ушу базардан алып, дасторконду көрктүү кылып оформить этип, ошого мындай жакшы тосолу, көңүлдүү тосолу, эмки жылдагы жакшылыктын жылы болсун деген жашаам менен ушу жаңы жылды жакшы тосконго аракет кылабыз. Мына бүгүнкү күнү даярданып атабыз ушу жаңы жылды тосолу деп. Асты жагыңара. Башка туугандарынан кем калышпаган элдар кой коюп кийинип келип конокторго манасты айтып берди. Тоо көчкөндөй дүңгүрөп, толган көлдөй шарданып, токтолбостон жарданып, айбатын көргөн адамдын акылы кетип таңданып, арттан манас барыптыр, айбатына чыдабай, алакесинди узорпаса, тагынан түйшүп алыптыр. Ар бир майрамдын оң жана терс жактары болоору ачык көрүнүш. Бул жаңы жыл деп аталган майрамдын пайдасы жана зыяны тууралуу Тилия эже кеп салды. Жаңы жылда эми жакшы сүйүнүп жаңы жылды тособуз, дасторконго басым жасайбыз. Жаңы ийгиликтерди айтабыз, тууган уруктар менен, неберелер менен, балдар менен дегендей, келиндер менен. Пайдасы бар. Анан зыяны бар жактары кандай десем, кээки немелерде балдар баягыдай сыртта бомба атышып, бирдеме кылышып, бир кырсыктарга жолуккан жерлери бар. Ошол жактары зыян деп ойлойм. Башка зыян жоктары жок. Ишенбүү айымдын үйүнө жаңы жыл тособуз деп келген коноктордун көңүлүн көтөрүү үчүн Жаркынай пианино ойноп берди.
Бүгүн биз жаңы жылда жаңы ой деген теманын тегеренде талкуу кылып жатабыз. Дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө карата өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Ниматулла Рыскуловду, ошондой эле Алтынбек Алымовду студиябызга чакыралы. Бүгүн биз жаңы жылда жаңы ой деген теманын тегерегинде талкуу кылып атабыз. Ошол жаңы жылды чындыгында дин өкүлдөрү баягы коомчулукта айрым бир адамдар баягы каршы чыгышат. Бул туура эмес депчи. Себеби эмнеде? Эмне себептен болбойт майрамдаганга жаңы жылда? Бисмиллахиррахманиррахим. Эң алгач ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып келген конокторду, ушул кыргыз элим, сиздердин баарыңыздарды пайгамбарыбыздын туулган айы Мавлуд айы менен куттуктап кетемин. Ушундай бир улук ай туура келип атат азыр биздин бүгүнкү ошол көрсөтүүбүзгө. Эми негизи мындай өзүмдүн жекече бир оюмду айтканда, бул жерде мен кээде бир адилетсиздикти байкаймын да. Эми орустардын жаңы жылын белгилегенден кийин мусулмандын деле жаңы жылын белгилеп койсок болбойбу дейм да. Бизде деле жаңы жыл бар да, туурабы? Эсеп менен кетип атпайлыбы? Ушул ажылыктан кийин бир айдан кийин мисалы бизде жаңы жыл алмашып атат. Неге биз бир тараптуу болобуз дейм да, мисалы. Аны белгилегенден кийин муну деле белгилеп койсок болбойбу? Бул эми өзүмдүн жекече пикирим. Анан бул экинчи жагынан алып караганда мына бизде Кыргызстандын тарыхыбызды өзүбүздүн мисалы мурдагы өткөн ата бабаларды карап көрсөк, жаңы жыл дегенде тосконбу деген суроо да. Мисалы мен баягы диний адам катары эмес, мына кыргыз катары бир суроо бергим келет да. Мисалы Алымбек датка, Курманжан даткага эмне белек кылган жаңы жылга? Манас атабыз канча жолу жаңы жыл тосты эле? Тарыхыбызды деле бир кайрылып көрүшүбүз керек да, негизи алып караганда. Демек жок. Иә. Жок, жаңы жыл. Тарыхта жок да бул. Бул кечээ эле мисалы ортодон кымчыл кирип алган эле бир майрам болуп атат дейм да, мен өзүм жекече пикирим. Негизи бизде шарият боюнча алып караганда пайгамбарыбыз Мадинага барганда, Меккеден Мадинага көчүп барганда элдер майрамдаган кээ бир майрамдарды. Ошондо пайгамбарыбыз айтты, ошол майрамдардын ордуна Кудай Таалам силерге 2 майрам берди деди. Ошол Курман айт, Ороз айт. Негизи бизде шарият боюнча көрсөтүлгөн майрам ошо 2 майрам, андан башка майрамдар мисалы бизде көрсөтүлгөн эмес. Ушул жаңы жыл деп аталган майрамга карата сиздин ой пикириңиз кандай? Тозосузбу, майрамдайсызбы? Биз кичинекейибизде бир аз майрамдаганбыз, бирок ошол союз убагында баягы муктаждык менен үйрөтүлгөн, жасалма түрдө келген майрам деп түшүнөм. Бизде ата энебиз ошого карабастан бизди ёлканы айлантып, жана башка нерселерди кылып майрамдатып үйрөткөн эмес. Энем мугалим болгон, ага карабастан атам деле жогорку билимдүү ветврач болгон. Бирок бизди ошо тегеректе кошуна колоңдон башка айылдаштардан айырмалантып, бизди жаңы жылды майрамдаткан эмес. Бул майрамды биз жөнөкөй эле биздин үй бүлө жөн эле цифранын алмашканы, күндөрдүн такталган күнү катары эле өтүп кетет. Бул жаңы жыл темасында биз соц тармактардын бирине маалымат таштаганыбызда сиз өзүңүздүн ой пикириңизди айттыңыз эле. Бул деген келесоолук, бул деген ысырапкорчулук деген ой пикирди айттыңыз. Зыяны барбы бул майрамдын? Зыяны аябай көп. Мисалы баарыбыз тең көрүп билип турсак да ошону моюнга албай эле уламдан бирөөбүздү тыйып койбой жаш балдардан баштап керек болсо 60-70-80ге чыгып калган аксакал кишилер дагы бул майрамды ошо майрамдап жүргөнү өкүндүрөт. Мунун зыян жактары аябай көп. Биринчиден карап көрсөңүз эле мисалы чыгым, ысырап. Ошол күнү бирөө кыйналып жашап атса, ошонун үстүнө дагы түйшүк арттырып, ар кандай бир үйдө 5 бала болсо, 5өөнүн 5 ёлкасы мугалимдер акча чогултмай, жана башка нерселер менен түйшүк келтирет. Бул жол кереги акча таппай аткан үй бүлөгө атасына же энесине аябай эле катуу нагрузка болот. Дагы чыгым бар, аябай зыянкер. Бул акчаны жөн эле өртөбөгөнгө бар да. Жана мисалы 500-600 сомду, кээ бирөө 1000 сом, 2000 сомдук жанагы тартылыштарды аттырат. Андан зыян тарткан кээ бирөө коркот, кээ бирөө чочуйт, кээ балдардын колдору күйөт. Андан тышкары жанагы ичимиктер ичилет. Ошо 31 күнгү жана башка жана 14 февраль күндөрү хирургияга отделениясына барып көрсөңүздөр, двойной, тройной эсе жанагындай бирин бири өлтүрүү, жарак ичип кулап кетип ушундай чыгымдар болот. Чыгашат деп атышат, ысырапкорчулук деп атат. Канча акча коротосуз бул күнү? Мисалы мен 500 сом коротушум мүмкүн. Мисалы айым 1000 сом коротушу мүмкүн. Ар бир адам өзүнүн алына жараша коротот.
Анан мен ойлойм, бул деген көйгөйлүү маселе эмес го депчи. Анткени так статистика жок. Чын эле ошондой болобу? Андай жок. Мисалы бул мен жана айтып кетпедимби, бул майрам көрө эле айтып атышат. Ушундай да так сан жок да. Анан айтыш негизи кыйын. Айтуу да туура эмес деген ойдомун да менчи. Бул негизи дүйнө жүзүндө белгиленип турчу майрам. Жана биз светтик мамлекетте жашаганда ошону унутпаш керекпиз деген ойдомун. Бул эмнени билдирет? Бул деген мисалы азыр диндин көз карашы менен айтылып атпайбы? Биз светтик мамлекетте жашап атабыз. Светтик мамлекет. Мисалы жакында эле Рамзан Кадыров айтты. Муну мисалы бул майрамды дин эч каршы чыкпайт деди. Биз майрамдайбыз, майрамдап келгенбиз жана майрамдайбыз деди. Мисалы Турция мамлекети, светтик мамлекет. Алар да майрамдашат. Өзбекстан мисалы тыюу салып койду. Өзбекстан бул азыр диний көз карашка өтүп баратат. Диний мамлекет болуп жатат. Диний мамлекет болуп баратат деп эсептелмейт го. Дейле бул Кыргызстанга керек. Жок, бул деген тыюу жаңы жылга тыюу салган жок. Жанакы сиз тиги балатыны коздобойбуз деген эмени айтып атасызбы? Бул эми ошо балатын жок. Балатыны биз коздобойбуз. Ушуга кеткен акчаны биз мисалы тиги кайрымдуулук иш-чарага жумшайбыз деп атат. Бул балаттан эле эметкенге да. А бирок жаңы жылга тыюу салган жок. Бирок макул, балаты деп калдыңыз, балатыга токтололу. Балатыга мисалы жылдагы салыштырмалуу быйыл 2,5 эсе деп койсок болот. Акча бөлүндү мамлекет тарабынан, чанан бизге деле балатын кереги жоктур, балким ошол акчаны башка жумшап койсок биз деле кандай болот эле? Бул мындай да, мен жана айтып кетпедимби, ар бир майрамдын өзүнүн өзгөчөлүгү бар депчи. Жаңы жыл бул деген ошол менен өзгөчөлүү, балаты менен, аяз ата менен, аяз кыз менен өзгөчө. Аяз кыз экенсиз. Мисалы, сизге буйрутма катары чакырыласы, атайынчы. Анан бир барып аяз кыздын ролун ойноп келүүдө канча сом аласыз, билсек болобу? Бирөөсү жакшы жашашы мүмкүн, бирөөсү андан да жакшы жашашы мүмкүн. Ошого карап. Мисалы, сиз өзүңүзгө койгон бир баа барбы? Мисалы, бир чыгып келгенге мынча сом. 2000ден. 2000ден. Жакшы экен сизге. Өзгөчө чыгармачыл жаатындагылар бул жаңы жылга жаңы бир стилге ооп, же болбосо жаңы ырларды жаздыруу дегендей бир өзгөчөлүктөр менен кам көрүшөт эмеспи? Быйылкы жылга карата сиздин жеке өзүңүздө кандай өзгөрүүлөр? Аябай көп болду мага. Мен жаңы эле көрүп атасыздар, Кыргыз бозую деген чыгарманы тартууладым. Оюм аябай көп, бирок бир гана кыргыз үчүн деп азыр мисалы мындан кийин биз азыр өзүбүздүн майрамыбыз бар го, Норуз деп, ошо Норузга дагы даярданып атам. Ошол жаңы кыргыздын гана ырларына. Жакшы, келиңиз. Бул майрамдалыш керек дүйнөлүк деңгээлде болуп аткандан кийин себеби Кыргызстандагы өнүгүп келаткан майрамдардын катарын, мамлекеттердин катарын толуктап аткандан кийин өнүгүп аткан мамлекеттер бул майрамды майрамдайт. Ошон үчүн Кыргызстандагы ким калбаш керек деген ой пикирлер бар. Көз карашыңыз. Куранда деле Аллах Таала айтат: "Ла икраха фид-дин", динде мажбурлоо жок дейт. Биз айтабыз, бул ар кимдин өзүнүн эрки. Каалагандар белгилейт, каалабагандар белгилебей эле коет. Мисалы бул жерде ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, аяз кыз атын кимдердин карындашым? Аяз кыз. Аяз кыз? Паспортто аяз кыз деп жазылганбы? Сиз жанагыга такып атасызбы? Ошого мен мисалы суроо бергим келет да, мисалы барганда сен мисалы ушундай ой келе, мен ушу байкуш балдарды мен алдап жатамын деген ой келбейби? Ошону мисалы бир айтып койсоң болбой, мен атым өзү түгүнчө, бирок мен аяз кыздын ролун ойноп атамын деп айтып койсоң болобу, байкуштарды ишендирбей. Келиңиз. Жок, мен аларды алдабайм. Аларга жалаң гана кубаныч тартуулоо үчүн эле барам. Эгерде мен атымды сураса, мен паспорттогу атымды айтып берем. Бирок алар мени аяз кыз деп билет. Бирок сен аяз кыз эмессиң. Жаңы жыл убагында мен аяз кыз болуп берем. Келиңиз. Бир чети мына көрдүңөрбү, мына аяз кыз мына жумуш орду түзүлүп атат. Жана ошол күнү канча деген адамдарга жумуш орду түзүлөт, иштеп атат. Ошону да унутпаш керекпиз да. Эгерде мына каражатка, экономикага такасакчы. Келиңиз, ушул суроону Алтынбек байке берейинчи. Жаңы жылда кимге пайда? Снегурушка аяз атага пайда экен. Билдим, 2000 сом экен. Аяз атанын кызына 4000 сом болуш керек. Атасы келбей калып, атасы менен сүйлөшсөк жакшы болот, кыз жакшы жооп бере албай атат. Бирок бул майрамды Кудай буйрса, кыргыз эли майрамдаган сыяктуу
келечекте бул майрам дагы Кыргызстан боюнча майрамдалбай калат. Мен буга ишенем, себеби акырындык менен баары жоюлуп келатат. Муну азыркы жанагы бул биздин байкебиз айткандай ислам дини мажбурлабайт деп атат. Бирок светтик мамлекетбиз деп бир бийлик бизди мажбурлап майрамдатып атат. Мисалы үчүн администрациялар ар кандай ёлкаларды саттырып, акимият, айыл өкмөткө чейин бул майрамды майрамдабаш керек. Бул жанагындай фальшивый майрам, адамдар ойлоп тапкан, дүйнө жүзүндө бир да удостовериясы жок майрам, сертификат да жок. Сизге төмөнкүчө суроо, сиздин бала бакчада же болбосо мектепте балаңыз барбы? Балаңыз же кызыңызбы? Же болбосо тууган уруңуз? Сиз айтып атасыз, негизи эле ата-энем бизди майрамдатпай эле келген, мындан кийин да майрамдабай эле келебиз деп. Сиз кандай кыласыз? Балдарыңыз бала бакчада болсо эгер, алар балатага катышабы же кандай кылат? Ошо бала бакчадагы система менен тарбияланып атышат. Аргасынан биз да ошол системага менен каршы чыга албай, эл чыгарган акчаны чыгарып, эл берген акчаны берип келатабыз. Бул эми азыркы көрүнүш. Бирок барып бул көрүнүштө токтойт. Жаңы жыл боюнча аяттар, хадистер барбы? Болсо айтып өтүңүзчү. Жаңы жыл боюнча бизде бар. Бул уже хижри, мусулманчылыктагы жаңы жыл боюнча. Мисалы биз жыл эсебин бир тактабайлы деп туруп сахабалар арасында ушундай бир кеңешме өткөн. Ошондо качандан баштайбыз десе, пайгамбардын туулган күнүнөн баштайлыбы? Туулган жылынан. Же болбосо пайгамбар Меккеден Мединага көчкөн жылынан баштайлыбы деп туруп талаш тартыштан пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага көчкөн жылдан баштап биздин жыл санагыбыз башталган. Бизде жаңы жыл бар, алмашып турат жыл сайын. Себеби биздин мусулманчылыкта жаңы жыл 10 күн сайын жылып турат. Ошол себептен Орозо айы жыл сайын 10 күндөн жыл отуруп, бир жылды, бир тегерени бир жыл бою ордо кармайбыз. Анан бизде керек болсо ошол айды дагы 12 ай болсо, кимисинен баштайбыз деп ошонун дагы талаш тартыш болгон да. Орозодон баштабайлы, Орозодо Куран түшкөн десе, эми кээбилер жок. Пайгамбарыбыздын мисалы туулган айынан баштайлы. Кыскасы ар кандай себептер болуп, акырында ушундай чечимге келишкен. Мисалы исламдагы 5-чи парз бул ажылык. Ажылык бул акыркы парз болуп эсептелет. Ошо парзды аткаргандан кийин, ошо Зулкада айы бүткөндөн кийин ушул мынау айдан баштайлы деп туруп, жаңы жылдын айында берилген да. Жаңы жыл деген бул бизде бар. Бирок майрамдасын деген нерсе жок да. Мисалы анан биздин бул иничегиз айтып кетти. Мисалы кээде бар зыян кетсе бул такталбаган маалымат, мисалы ачык статистика жок деп атат да. Мисалы ошол 500 сомуңду анда сенин бир өтүнүш да. Ошол 500 сомго жардырып чала турган 500 сомуңду бере турган бир үй бүлө таап бербеймби инем? Быйыл ошого бербейсиңби? Жетим жесирлер. Мен мешітте имамда болып іштеймін, біз арыз жазғандар толтырады да баяғы. Мысалы, дар-дармегіме жетпей атады деп, башқа деп. Мысалы, ошол 5 сомды бил ошонтип бир сооп иштебейли. Мен таап берейин бир. Теманын тегерегинде атайын коомчулуктан дагы сурамчылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү, андан соң маекти улантабыз. Кандай айтсам, жакшылыкты эле тилеп коюп, дасторконду жазып коюп, бири-бирибиз кандай жакшы маанайда эле отуруп эме кылабыз да. Жаңы жыл деп ёлка-пёлканан салют-малют аттырбайбыз. Мен оюмча кооздолуш керек, жакшынакайда болуп. Бирок слишком ысырап болуп, акча кетип эме кылгыча деле болбойт. Мунун ордуна жана балдар үйүнө барып жардам берип койсо деле пайдалуу го. Албетте жаңы жылды кээ бир адамдар майрамдашпайт, бирок биздин үй бүлөдө сөзсүз майрамдайбыз. Көбүнчө ошо адамдардын баардыгы эле майрамдашат деп ойлойм. Кыргызстандын бир жарым бөлүгү эле майрамдаса керек. Жарымдан дагы көп баардыгы деп эсептейм. Жаңы жыл бул албетте мындай кандай төссөң ошондой да жылды өткөрөсүң деп өзүңдүн келечегиңе карап жаңы жылда жакшы тособуз биздин үй бүлө болуп. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул коюлуш керекпи, кооздолуш керекпи шаар ичи чоң-чоң ёлкалар? Менин оюмча кооздолуш керек. Себеби дегенде ар кандай башка өркүндөп өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгы эле коюшат. Анан биз дагы ошолордун катарында болуш үчүн коюп, башка нерсеге да акчаны жумшаш керек, албетте мамлекеттин, бирок мындай коомчулуктагы, маданиятка дагы, көрккө дагы коюш керек деп эсептейм. Жаңы жыл деген эми өзгөчө майрам деп деле айтсак болот го. Үй бүлөм менен, ата-энем менен тосом. Жаңы жылга карата шаар ичи кооздолуш керекпи? Бир чети кооздолгон деле туура. Анткени жаңы жыл болуп атпайбы. Менин да үй бүлөм менен, ата-энемдин ортосунда тосомун жаңы жылды. Ал эми бул шаардын кооздолушу, шаарга бул көрк берет го деп ойлойм.
бир чети бул жөн эле ысырапкорчулук го деп да ойлошот айрымдары, бирок как майрам катары буну тосуу, бул адамдын көңүлү катары бул жакшы эле го деп ойлойм. Жаңы жылга биз анча деле маани бербейбиз. Мусулман эл болгондон кийин мусулманчылыкта негизи белгиленген болбойт дейт го. Эми азыр деген бюджетте деген акча жок болотун, мамлекет и такта дотация деп атат. Мынчанын кереги деле жок болчу. Албетте жаңы жылды биз чыдамсыздык менен күтөбүз. Бул жаңы жылды мен үй бүлөм менен тоскум келип атат. Өзүмдүн жакындарым менен жаңы жылда жакшы тилектерди кылып, буюрса 2017-жылдын башталышын жакшы тосуп алып, 2017-жылды ийгиликтүү тосуп алып, жакшы өткөрөлү деген ниеттерибиз бар. Кооздолуш керекпи шаар ичи? Ооба, шаар ичи албетте кооздолуш керек. Балатылар отургузулуп, ар кандай жасалгалар менен жасалып, бул деген эми майрам болуп аткандан кийин жасалгалар болсо жакшы го. Жаңы жыл жакшылыктарды үмүттөнгөн, жаңы жашоого үндөгөн жылдар ар дайым тособуз. Эми баягы өтө ысырап болбой, бирок кооздолуп турганы жакшы го деп ойлойм. Кымбат баалуу жасалма балатылар коюлбай, бизде толгон тукой жакшынакай өскөн балатылар бар, ошолорду кооздосо болот деп ойлойм. Бул жаңы жылды мен ата-эне менен тосом, бир туугандарым менен. Бул жаңы жыл деген бир жылда бир эле жолу келет да. Шаардын ичи балатылар менен кооздолуш керек, көрүк берилиш керек дейт да. Сиз кандай ойлойсуз? Шаар ичи кооздолуш керекпи? Ооба, кооздолуш керек. Анчүн деген аябай кооздук керек шаардын ичине. Анчүн жаңы жыл келе атат, быйыл деген тоок жыл экен да. Анткени кооз болуп туруш керек биздин шаар ичи. Жылда деген элдин баардыгы тең жаңы үмүт, жаңы тилек, жаңы ой максаттар ишке ашса экен деп ошондой тилек менен тосушат. Ар ким өзүнүн үй бүлөсү менен үй бүлөнүн ак дасторконду даярдап алып, ошонун тегерегинде отуруп жакшы тилек каалоо баталарыбызды айтып эле тособуз. Жаңы жылда жаңы ой тилек кылабыз деп атышпайбы? Ушул кандай болуп калат диний жактан? Мисалы, жаңы жыл бизге муну алып келсин, мындай берсин, тиңдей берсин деп тилөө туура элеби? Шариатыбыз боюнча ата-эненин балага болгон тилеги кабыл болот дейт. Баланын ата-энеге болгон тилеги кабыл болот дейт. Бир аны жаңы жылда эмес, биз жыл 12 ай ата-энебизге белек бешкек берип, ошолордун батасын алып турушубуз керек. Жаңы жылдагы дуа тескерисинче кабыл болбой калышы мүмкүн да. Себеп? Себеби мисалы бул жерде арак коюлат, мисалы кээ бир жерде арак арам бар жерде бизде исламда дуа кабыл болбойт. Анан кандай тоссоң ошол жыл ошондой өтөт деген да бир ишенич. Эми бул өрөм жырым деп элестетем, мен эсептейм. Себеби бизде шариатыбызда деле бар. Иннамал амалу бинният деп коет. Ар бир иш ниетке жараша дейт. Эгер мисалы бир аны жаңы жылда эмес, күндө эртең менен турганда биз ниет кылышыбыз керек да. Кудай кечке чейин менин ден соолугум чың, элиме, жериме кызмат кылайын деп туруп, Кудайдан тилесек, Кудай талам сөз тилекти берет. Биз коомчулукка чыган суроону сизге узаткым келип атат. Коомчулук көчөлөр кооздолуш керекпи? Мамлекеттин абалына жараша иш кылыш керек. Бул бир. Экинчиден, мисалы кооздолгондо бул деген элдер ошону көрүп алып, маанайы көтөрүлүп, о депчи, таң калып, ами деп мындай мисалы алат аянтан өтүп бараткан адам көргөндө маанайы көтөрүлөт да. О, кандай сонун кооз экен депчи. Жана башка мамлекеттерден мисалы саякатчылар келсе деле, о депчи карап мындай таң калып, бул жакшы да. Эл суктанып, мисалы элдер эл деген суктанып, бир нерсеге суктанып туруш керек да. Мисалы суктанбаса анда жашоонун кызыгы деле жок болот да. Сизге экинчи суроо. Ушул кайрымдуулук иштерин кыласыңарбы? Жанакы балдар үйү. Балдар үйү мисалы кат жазышат. Бизге мисалы Аяз ата бизге бир тетрадь бериңизчи депчи, мисалычы. Жоксо ошол күнү ошо балдар үйүнө барып, ошо балдарга белектерибизди алып берип, ошолорду ойнотуп, ыр кеселерин сунуу эме тартуулап балдаргачы. Ушундай кыласыңар? Ооба. Кылып жүрөсүңөр? Кылып жүрөбүз. Чейирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө жаңы жылда жаңы ой деген теманын тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Кызыктын баары алдыда болот. Бизден алыстабаңыздар.
жаңы жылды мисалы үй бүлөлүк майрам деп эсептесек болобу? Ага болбойт. Себеп? Биз негизи эле жаңы жыл биздин майрамыбыз эмес, бирок чөйрө менен жашоого багыт алабыз да. Мен жаңы жылды үй бүлөлүк майрам деп ойлойм. Анткени бул жаңы жыл эң биринчиден бул үй бүлөлөрдү бирге кылат. Мисалы жанакы видеодон көрбөдүкпү? Бир жыл бою жолукпаган туугандары айылдардан келип, биригишип, үй бүлөсү менен бирге отпойбу. Бул үй бүлөлүк майрам да ошондо. Орустар мени курбан айтты, анан мени орозо майрамдар майрамдабайт. Неге? Биз мусулман болуп туруп алардын майрамдап атабыз, неге? Алар неге мени майрамдабайт? Айтып майрамдарынычы? Орусияда мисалы, Орусияда орустар бар, мисалы мусулман динин кабыл алгандарчы. Алар мусулман майрамда, ислам майрамдарын майрамдашат. Ал мусулман болду да ошон үчүн майрамдады. Мусулманбыз, бирок башка мусулмандын эмеси эмес да, майрам эмес жаңы жыл. Башка каяктан келген өзүбүз да билбейбиз. Ошону неге майрамдайбыз? Биринчиден мен айтпадым, бул светтик мамлекет депчи. Жана ар бир адам жок, ар бир адамдын жеке өзүнүн чечкен чечими бул. Майрамдабайбы жана майрамдайбы? Түшүнүктүү. Сиз жооп бериңизчи Алтынбек байке. Орустар жана башкалар бизди майрамда эмне үчүн майрамдабайт? Биз эмне үчүн аларды майрамдап атабыз дегендин суроосу бул ушул демократиялык жана светтик деп аткан эмелердин капырлардын түзүмү орноп калган. Ошон үчүн бул жана диктатура жолу менен майрамдап атабыз. Жаңы муун тазарса, Кудай буйрса биз жакшы мамлекетке айланып калабыз. Кудай буйрса бул иним айткандай только биз өзгө салтка тиешелүү жана биздин жанагы 80% мусулмандарга тиешелүү майрамдарды майрамдап калабыз. Кудай буйрса жакшылыктан үмүт кылыш керек да. Бара кийин оңолот десизгөчү. Ошондо бир гүл баг эмес да. Чындында сиз өзүңүз арттыңыздан бир фонд же уюм катары бир нерсе түзүп туруп, ошол нерсени өзүңүз баштап чыгасызбы же кандай? Мен фонд түзүп ушундай бир иш-чара уюштура элекмин. Балким дагы алдыда балким ошондой аралашып уюштуруп калышым мүмкүн, бирок мен жеке өзүмдүн үй бүлөм жана бир тууган досторум арасында үгүт насаат иштерин жасап жүргөнүмдү дагы мен пользу деп эсептейм. Сиз айтып жатасыз, мисалы жаңы жыл бул кыргыздардын майрамы эмес депчи, бул тарыхта жок деп. А негизи кыргыздардын майрамы барбы өзү? Тарыхта бар. Кыргыздар көп майрамдаган эмес. Мен бир дагы майрамды мындай майрам бар болчу деп айта албайм биздин салттагы. Азыркы биздин мезгилде өтө майрам аябай көбөйүп кеткен. Кыргызстан календарын карасаң круглый год майрамдап атабыз. Ошону майрамдарды азайтыш керек. Мунун баары тең чыгаша. Мисалы быйылкы жылдын эле ёлкасына 13 миллион сом которулуптур дейт. Бул 13 миллион сом деген өтө чоң сумма. Азырда гемодиализ деген жаман оору белгиси бар. Ошо менен жума сайын бирден киши өлүп кетип аткан кишилер да бар. Андан көрө ошолордун муктаждыгын чечип бир аппарат сатып берип туруп, бир регионго берсе же шаарды ошо муктаждарга берип койсо бул да жакшы соммо бич болмок. Андан сырткары 31 декабрь жаңы жылды күтүп же бир аяз ата менен аяз кыз же баарыбыз чогулуп алып туруп Кытайдын бүт петардасын алып келип туруп жардырбасек дагы жаңы жыл өзү келет, тозбосо дагы. Менин суроом Айбек мырзага. Сиз эмне үчүн Кыргызстанды мусулман өлкө эмес деп эсептейсиз? Мен негизи бул динге каршы чыккан жокмун. Бул бир. Экинчи, кыргыз эли мусулман, бирок мамлекет ислам принципи менен жашабайт, шарият эмес. Бул светтик мамлекет деп жатам. Талкуу кылып жаткан теманы социалдык тармактарга таштаганыбызда дагы коомчулуктан ар кандай ой пикирлер жана суроолор келген экен. Азыр биз жооп алып бергенге аракет кылалы. Ушул майрам күнү эч кандай спиртнойду ичпей эле жакшынакай кылып дасторкон жайып майрамдасак күнөө эмеспи дейт. Неге ошол 31 күнү дасторкон жайыш керек? 1-сентябрь күнү жайсак болбойбу? Башка диндегилердин майрамын майрамдоо бул кыяматтын белгиси эмеспи дейт. Мен бул кыяматтын белгиси экендигин билбеймин го, бирок кыяматтан кийинки белгиси экендигин билем. Себеби пайгамбардын хадисинде келет: "Ман ташаббаха би кавмин фахуа минхум." Ким кайсы бир коомго окшошкусу келсе, ал ошол коомдон болуп калат деген хадис бар. Кыргыздар Ноорус майрамын жаңы жыл деп майрамдашат. Эми айтсаңыз дейт. Бизге Ноорус пайдалууракпы же 31 декабрь жаңы жыл деп аталган майрам пайдалууракпы? Экөө тең пайдасыз. Бизге бул 85 жылдан өйдөрөөк, ошо 80 жылдын тегерегинен баштап Ноорус деген түшүнүктү киргизе баштаган жасалма жол менен. Ал дагы жанагы бийликтин административдик ресурстары кандай элге кандай бир нерсе өткөзүш керек деген
тапшырмалардын аркасынан Норуз деген альтернативный жаңы жылга кыргызды майрамдап киргизген. Бул биздики майрам эмес, бул Иран ошо байке жакшы билет болуш керек. Бул каяктан келген мен так билбейм, бирок биздин майрам эмес. Биздин Санжаранда эле биздин таракта карасаң бир да жерде Норузду майрамдап аткан жери жок. Жаңы жыл майрамынан кийин көчөлөргө чыгып көрүңүзчү. Кандай гана ыплас нерселер көрүнөт. Эми сиз ушул майрамды колдоп жатасыз. Бул өкүнөрлүк нерсе эмеспи дейт. Жок, өкүнөрлүк нерсе эмес. Тазалык жагычы? Тазалык жагы бир гана жаңы жылдан кийин эмес, ар бир майрам сайын ошондой көрүнүш bizde. Аяз кыз болуп жүрүп, күнөөгө батып калам деп коркпойсузбу дейт. Корком. Анан? Корком, бирок бул элдин талабы, элдер өзү чакырат. Алардын көңүлү үчүн мен барып өз ишимди аткарам. Эгерде кимдир бирөө акчасы жок эле сизди балдарымдын көңүлүн көтөрүп бер деп чакырса, бекер барып бере аласызбы? Бекер барып бере алам. Себеби канчалаган балдардын көңүлүн көтөргөнгө себепчи болот. Ушул күнү көпчүлүк чыгармачыл жааттагылар майрамдабай калышат дейт. Элдин кызматында болуп калышат. Сиз кандай кыласыз деген экен да? Үйдөгүлөр менен барам. Атама, апама менен барып ошол күнү куттуктап бири-бирибизди. Сиз болсо ошо күнөөгө батыштан коркпой эле ошолордун көңүлүнө алам деп жүрө бересизби өмүр бою? Бир жагынан күнөөгө батып атсам, бир жагынан Жаңы жылда Аяз ата менен Аяз кызга болгон көз карашыңыз кандай? Деги эле биз жаш балдар Аяз ата келип бизге белек берет, анан ушундай эме кабыл ниеттерин айтып эметишет да, ошого көз карашыңыз кандай? Мен көз карашым каршы. Ачык эле айтам. Себеби ал Аяз ата эмес да. Аяз ата деген бул аяз эми карда туурабы? Карда жаны жок болуш керек да. Мисалы көчөдө кардан жасап атат, ал Аяз ата десе болот мисалы. Анын макети да, ал сүйлөй албайт. Бул жөн кебежин коюп алган, билбейм, мен ага каршымын. Аны чоң кыз эме кылыш керек да, балдарды тарбиялаш керек кичинекейинечи. Бул Аяз ата деген жөн эле актер байке. Тиги Аяз ичинде Аяз кыз болсо жөн эле тиги Айгерим деген ичинде бөлөк кыз. Анан булар биз берип аткан подарканын баарын тең биз чөнтөгүбүздөн, биз айлыгыбыздан бергенбиз. Булар Аяздылар сыйкырчыт эмес, эчтеке эмес. Булар наоборот буларга биз акча төлөп беребиз, келип силерге подарок берген үчүн акча төлөйбүз деп кичинекей балдар үйрөтүш керек. Мисалы улуулардын милдети ошол. Туура жолду көрсөтүп, жанагы акты ак, караны кара деп үйрөтүш керек. Ата эненин милдети, анан байкелердин, инилердин милдети. Диний талим бериш керек экен да, анын үчүн туурабы жаш балдаргачы. Ошого мындай иш аракеттер болуп жатабы, мындай мектепке мындай диний боюнча сабактар киргизүү? Адеп деген сабак киргизип койгон, бирок адепсиз эле мугалимдер сабак берип жүрүшөт. Арак ичкен мугалим байке эжекелерчи. Андай болбош керек. Иман сабагы Кудай берсе берилиш керек, берилип калат. Эң негизгиси адам түшүнүгү менен жашап кадам ташташ керек. Жаңы жыл күнү дасторкон жаасыңбы же дасторкон жатып аласыңбы, проблема ал жерде эмес, проблема ниетте. Адеп сабагынан адепсиз эле мугалимдер сабак берип атат. Мугалим болуу бул адепсиз адамдын колунан келбейт. Дагы оюңузду өзгөртөсүзбү же ошол бойдон каласызбы? Аябай жакшы мыкты мугалим эжекелер бар. Бирок поголовно баары тең адепсиз же болбосо поголовно баары тең таптаза деп айтыш мүмкүн эмес. Мен фактын айтып атам. Мен биздин айылдагы башка мен да досторум бар. Өздөрү Аяз ата болот. Ошондой досторум бар да, курсташтарым, группаштарым өздөрү мектепте мугалим болушат. Ошолор Аязда болуп калышат. Же адеп сабагынан берген дагы досторум бар. Өздөрү адептүү деле эмес. Келиңиз агай, сизге акыркы суроону атайынчы. Мисалы ошол жерде жаңы жыл тозууга мисалы мамлекет бир жагынан кам көрүп атат. Андан кийинки эле эн аталар балдарына мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Жаңы жыл тозот деп. Ушундай кылып Аяз кыздарды, Аяз аталардын баардыгын чакыртып атат. Мына ушунун баардыгына себепчи болушат да. Ошол себепчи болгондугу үчүн күнөөгө батып калбайбы? Мисалы эгерде бир адам дейт, бир жакшы ишти жасаса, адамдар карап туруп мен да ошондой болоюн десе, ошол адамдарга дейт, бул үлгү болгондук үчүн сооп жазылат дейт. Эгер бир адам жаман бир ишти кылып, жаман үлгү болгон болсо дейт, мен да ошондой болгум келет десе дейт, ал адам күнөөгө батат да, аларга жаман үлгү болгондугу үчүн. Себеби анын жолун жолдоп кетсе, бул ошол жолду көрсөткөн болуп эсептелет. Актер, актрисалар деле бирөөнүн ролун аткарып, элди мындай ал эмес да, ал адамдын өзү эмес, ошол ролду аткарып берип атат. Аяз ата менен Аяз кыз дагы бир адамдын ролун аткарып атат.
экөөнүн айырмасы барбы же булар күнөөгө батып атат деп айтып атасыздар? Эгер ролун аткарса, ал эми актриса, актерлор роль аткарса, алар күнөөгө батабы же жокпу? Мисалы Курманжанда аткан ролун аткарган адам күнөөгө батпаса керек менимче. Тарыхый нерсени чагылдырып атат да. Мисалы бул алдап атат да, мисалы сыйкырчымын деп атат. Мисалы, өзү эле айтып атат, мисалы сыйкырчылык кылып беребиз деп атат. Мисалы сыйкырчы эмес да, чындап караганда. Келиңиздер, жалпы көрүүчүлөрдү эске алып туруп, ар ким өзүнүн позициясында көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Сизден баштайлы. Ошол жаңы кел жаткан жаңы жылга баардык жашообузга жаркын берсин жаратканым, баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жаңы жылда жакшы ийгиликтер болсун. Жаңы жылда бизге дагы көптөгөн сунуштар түшүп атат. Бардык нерсе ниеттен. Ар ким ар кандай тосот, ким кандай тосо дагы баарына жакшы ийгиликтерди каалайм. Жалпы кыргыз элин келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап кетет элем. Бул жеке силердин өзүңөрдүн оюңар, тососуңар же тоспойсуңарбы? Анан кичине кыстырма алып кетейин. Мен ойлоп жатам, эч бир эмнеге тозбош керек, мен канаттандырган жок меничи. Эмнеге тозбош керек? Ошо айтылган аргументтер да так болгон жок. Мисалы, анда майрам вообще деги эле эч бир майрамды майрамдабаш керекпи деген ойго келдим да менчи. Байкелердин сөзүнөнчү. Деги эле эч бир майрам майрамдабаш керекпи кыргыз эли? Ошондой бир эмеге келдим да, ойгочу. Анда сага суроо, сен айтты майрамдайсыңбы? Майрамдайм. Демек анда майрам бар экен. Рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Эми урматтуу ошол телекөрүүчүлөр, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен дагы бир жолу пайгамбарыбыздын туулган айы, Мавлүт айында пайгамбарыбыз бизге көрсөтүп кеткен бүт жакшы иш чараларды жок дегенде ошонун бирөөсүн, экөөсүн аткарганга аракет кылыңыздар. Мисалы пайгамбарыбыз жетимдин башын ким сыласа, канча чачына колу тийсе ошончо күнөөсү кечирилет дейт. Келиңиздер, жоктунда ушулайда бир жетимдин көңүлүн көтөрүп коелу. Келиңиздер, ушулайда бир кошунабыз мисалы кичине кыйналган жакыр үй бүлө болсо, ошонун бир айлык азык түлүгүн көтөрүп берели. Кыскасы, пайгамбарга жасаган жакшы иштерди ушулайда биз дагы пайгамбарды үлгү тутуп, ошол иштерди жасайлы. Сиздерге менин сунуш пикирим. Себеби жаңы жылды тозсоң, тозбосоң да келет. Уктап жатсаң деле, чуркап жүрсөң деле келе берет. Анан сөз түзү Аяз ата менен Аяз алып келип бербейт жаңы жылды. Жана башка жаңы жыл жакшы жыл алып келсин деп да айтпаш керек. Антип жаңы жылдын цифрадан суранбаш керек. Жаңы жыл күнү тозбой калдым, жаңы жыл күнү минтип калдым, жолдо болуп калдым, белде болуп калдым, тигиндей болуп калдым, же настроением жок болуп калды, эми кийинки жылы ушундай болуп калат, антип жанагындай эме кылбаш керек, бакчылык кылбаш керек да. Урматтуу директорлор, урматтуу акимият иштегендер, урматтуу президент, урматтуу Аяз ата эме чоңдор, Аяз ата, Аяз кызы жасалма түрдө балдарга алып келип бизди укум тукумубузду сураныч кыйнабай турсаңыздар, кыйнабасаңыздар башка түйчүктөр болуп атат бизде. Чоң рахмат. Жаңы жылда жаңы ой деген теманын тегерегинде бүгүн биз талкуу кылдык. Ал эми ар кандай ой пикирлер айтылды, өзүңүздөр керектүүсүн тандап аласыздар деген ой пикирдебиз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.